Саламатсыздарбы, кымбаттуу окуучулар. Быйылкы окуу жылында биз силер менен география илиминин дагы бир бөлүмү болгон дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясын карап чыгабыз. Бул географиянын бөлүмүндө биз силер менен калктын жана чарбанын жалпы дүйнө региондору жана өлкөлөр боюнча жайгашышын жана өнүгүшүн изилдеп карап чыгабыз. Ал эми бүгүнкү биздин сабактын темасы дүйнөнүн учурдагы саясий картасы. Алгач сабактын темасына өтөөрдөн мурун бир нече шарттарды, бир нече эрежелерди сактап алалы. Демек, ар бир биздин сабагыбызда жаныңарда атлас жана атластагы дүйнөнүн саясий картасы болушу керек. Себеп дегенде бүгүнкү сабакта жана ар бир сабагыбызда карала турган, айтыла турган өлкөлөрдү картадан таап, алардын борборлорун таап турганыбыз бизге пайдалуу болот. Анда эмесе баштайлы. Демек, дүйнөнүн саясий картасы боюнча бардыгыбыздын түшүнүктөрүбүз бар. Ушул картаны биз силер менен 6-7 класстагы географиядан бери эсибизде. Эгер эсиңерде болсо, бул картада шарттуу белгилер менен жер шарындагы аймактар жана ошондой эле өлкөлөр, ал өлкөлөрдүн борбор шаарлары, өлкөлөрдүн арасындагы чек аралары, өлкөлөрдүн ири шаарлары жана башка объектилер түшүрүлгөн. Бирок бүгүнкү күндө дүйнөнүн саясий картасы туруктуу эмес, ал жөн гана сүрөттөлүш эмес, ал бүгүнкү күндө биз үчүн силер менен өзгөчө ушул 10 класста билим алуунун, дүйнөдө болуп жаткан ар түрдүү саясий, ар түрдүү географиялык процесстердин бизге аныктап көрсөтүп турган окуу куралы болуп эсептелет. Биз жогоруда айтып кеткендей, дүйнөнүн саясий картасы бүгүнкү күндө туруктуу эмес, ал дайыма өзгөрүп турат жана жалпы өзгөрүүлөрдү негизинен 2 топко бөлсөк болот. Булар сандык өзгөрүүлөр жана сапаттык өзгөрүүлөр. Эгерде сандык өзгөрүүлөргө кайрыла турган болсок, алар сандык өзгөрүүлөргө, өлкөлөргө жаңы аймактардын кошулушу, согуштардан кийинки жоготуулар жана пайдалар, өз ара келишимдер жана өлкөлөрдүн биригиши же болбосо бөлүнүшү кирет. Ал эми сапаттык өзгөрүүлөргө өлкөнүн саясий түзүлүшүнүн өзгөрүүсү, аскерий блоктордун пайда болушу, экономикалык уюмдардын пайда болушу жана экономикалык уюмдардын өзгөрүүсү кирет. Урматтуу окуучулар, силерге эскерте кетели, бүгүнкү биздин сабагыбызда өтүлүп жаткан темалар боюнча бир нече кызыктуу суроолор берилет. Булар үй тапшырмасы катары аткарылышы керек. Демек, биз жогоруда айтып кеткендей, дүйнөнүн саясий картасы бул туруктуу эмес, өзгөрүп турат экен. Бирок ага чейин биз бир нече ушул картага тиешелүү болгон маалыматтарга көз жүгүртөлү. Демек, албетте ар бир өлкөнүн өз ара чек ара сызыктары болот жана ошол чек ара сызыктарынын натыйжасында биз өлкөнүн аймагын көрүп алабыз. Демек, бүгүнкү күндө мамлекеттер аралык чек ара сызыктарынын белгилениши бир нече түрдө болот. Алардын бир нечесине кайрылып кетели. Демек, биринчи геометриялык чек ара сызыктары. Аларды булар орографиялык чек ара сызыктары, гидрографиялык чек ара сызыктары, астрономиялык жана башкалар. Эми ушул чек ара сызыктарынын белгиленишинин бир канча түрүн картадан көрүп кетели. Демек, өзүңөр көрүп тургандай, мисалы Казакстан менен Өзбекстандын түндүк батыштагы чек арасы геометриялык сызык болуп эсептелет. Орографиялык деген чек ара сызыгын мисалы биз Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы Какшал тоо же болбосо Кырка тоо аркылуу өткөн чек ара сызыгын биз орографиялык чек ара сызыгына кошо алабыз. Ал эми гидрографиялык болсо, бул өлкөлөрдүн ортосундагы чек ара эгерде
кандайдыр бир дарыянын нугу менен өткөн болсо, биз аны эмне гидрографиялык чек ара сызыгы дейбиз. Ал эми астрономиялык чек ара сызыгына кайрыла турган болсок, астрономиялык чек ара сызыгы бүгүнкү күндө мисал катары айтсак болот. Булар мисалы АКШнын түндүктөгү Канада менен болгон чек ара сызыгы бүгүнкү күндө астрономиялык же болбосо географиялык координаталар менен өткөн чек ара сызыгын айта алабыз. Жана ошондой эле АКШнын Канада менен болгон чек ара сызыгы мына, жана АКШнын аймагындагы штаттардын ортосундагы кээ бир чек ара сызыгы так ушул географиялык координаталар менен өткөн. Ошондуктан бул чек ара сызыгынын белгиленишин астрономиялык деп аташат. Анда эмесе алгачкы тапшырмабыз. Кыргызстандын кошуна өлкөлөрү менен болгон чек ара сызыктары кайсыл чек ара сызыктарынын белгиленишин түрлөрүнө кирет? Биз Кытай менен Кыргызстандыкын айтып кеттик, ал эми башка 3 өлкө менен болгон чек ара сызыктары кандайча өтөт? Мамлекеттик чек ара сызыгы бүгүнкү күндө 2 жол менен аныкталат. Бул делимитация жана демаркация деген процесстер. Эгерде делимитация өз кезегинде чектеш мамлекеттердин ортосунда чек ара сызыгынын бетиндеги ордун так аныктоо болгон болсо, ал эми демаркация ошол белгиленген сызыкты же болбосо делимитация болгон чек ара тилкелерин тосуу жана атайын чек ара белгилерин орнотуу жана башка ушул сыяктуу иштердин жалпы жыйындысын биз демаркация дейбиз. Дүйнөнүн саясий картасы бүгүнкү күндө картада биз демек айтып кеттик, ар бир өлкөнүн аймагы бул чек ара сызыгы менен аныкталат деп. Анда эмесе ошол аймак деген түшүнүккө келели. Демек, өзүнө тиешелүү болгон табигый жана адам ресурстары болгон мейкиндиктеги географиялык абалы чек арасы менен мүнөздөлгөн кургактыктын бөлүгүн биз аймак дейбиз. Ал эми өз кезегинде өлкө бул саясий чек аралар менен чектелген, табигый жана антропогендик ресурстары жана туруктуу калкы болгон аймакты биз өлкө деп атайт экенбиз. Өлкө аймагы. Демек, кайсы бир өлкөнүн карамагында болгон кургактыктын бетинин бир бөлүгүн биз өлкөнүн аймагы дейбиз. Ал өз курамына кургактыкты, ички сууларын, эгерде океан, деңиздер менен чектелсе, аймактык сууларды өзүнө камтыйт. Мисалы, Кыргызстандын негизинде биз силер менен мисалында көрүп атабыз. Кыргызстан кургактыктын кандайдыр бир бөлүгүнө жана кургактыктын ичиндеги ички сууларга ээ болот дагы, бирок деңиз, океандар менен чектешпегендиктен аймактык суулары жок. Эми ага салыштырмалуу. Демек, Африка континентинин түштүгүндө орун алган Түштүк Африка Республикасына көз чаптыралы. Демек, ал түштүктө 2 океан, өзүңөр көргөндөй, Атлантика жана Инд океанынын жээгинде жайгашкандыктан, ага эмне бүгүнкү күндө 3-төн 12 миляга же болбосо деңиз милясына чейинки аймак ага бүгүнкү күндө таандык болуп эсептелет. 3-төн 12. Бул жалпы өлкөлөрдүн баардыгына тиешелүү деңиз жээгинде жайгашкан, бул жалгыз гана Түштүк Африка Республикасына тиешелүү көрсөткүч эмес. Демек, аймактык суулар деген бул өлкөнүн аймагынын кургактыктан деңиздин жээгиндеги болгон 3-төн 12 деңиз милясына чейинки болгон тилке. Кийинки тапшырма. Демек, миля жана деңиз милясы деген түшүнүктөр эмнеси менен айырмаланат жана алар биздин силер менен өлчөө бирдиги болуп эсептелген километр же болбосо метрдин көрсөткүчүнө салганда канчага барабар экендигин табышыңар керек. Демек, биз жана айтып аткан жээк тилкеси суудагы бул континенталдык шельф деп аталат. Ошондой эле бүгүнкү күндө дүйнөнүн саясий картасында эл аралык маанидеги аймактар бар. Албетте алардын эң негизгиси бул баардыгыбыз силер менен билген бул Антарктида материги. Өзүңөр билгендей, бул түшүнүктүү
материктердин жана океандардын географиясы деген географиянын бөлүмүндө 7 класста ушул Антарктида материгин карап өтүп изилдеп жатканда силер өткөнсүңөр. Ошондуктан силерге тапшырма. Демек, Антарктиданын макамы же болбосо статусу боюнча тарыхый келишим качан, кайсыл өлкөлөр тарабынан түзүлгөн жана эмне себептен? Эмне себептен бүгүнкү күндө эл аралык маанидеги аймак болуп эсептелип, бул материк бир дагы өлкөгө таандык эмес жана бул өлкөдө бир дагы чарбалык иштер жүргүзүлбөйт. Демек, эл аралык укук боюнча бүгүнкү күндө аймактардын бөлүнүшү. Аймактар негизинен 3 топко бөлүнөт. Бул суверендүү мамлекеттер, бул көз каранды аймактар жана ачык деңиз суулары. Суверендүү мамлекеттер түшүнүктүү, бул эгемен мамлекеттер, аларга кийинки сабактын жүрүшүндө кайрылабыз. Ал эми азыр сөзүбүздү көз каранды аймактар менен уланталы. Демек, колониялар өзлөрүнүн аты айтып тургандай саясий жана экономикалык өз алдынчалыкка ээ эмес өлкөлөр. Ал эми протектораттар бул салыштырмалуу мамлекеттик көз карандылыкка ээ болгон мамлекеттик түзүлүштөр. Ал эми үчүнчүсү бул камкордукка алынган аймактар. Бул эми аймактар бүгүнкү күндө булар дээрлик жокко эсе. Булар Бириккен Улуттар уюму тарабынан тигил же бул өлкөнүн башкаруусуна өткөрүлүп берилген аймактар. Булар өз кезегинде бардык континенттерде болчу. Алардын эң негизгиси албетте Африка континентинде болчу. Жана бүгүнкү күндө эң акыркы камкордукка алынган аймактар бул Тынч океанындагы Океания деп аталган аралдарга таандык. Бүгүнкү күндө колониялар менен протектораттардын жалпы саны 35 жетет. Ал эми калгандагы суверендүү мамлекеттер болуп эсептелет. Ал эми ачык сууларга карала турган болсок, бул жалпы бардык өлкөлөрдүн колдонуусунда болгон суулар. Ал аймактарда эл аралык кеме жүрүү, балык оолоо жана башка чарбалык иштерди жүргүзүүгө болот. Кийинки тапшырма. Дүйнөдөгү аянты боюнча 5 ири колониялык аймак бүгүнкү күндө бул кайсылар деген суроо. Ошол 35тин ичинен аянты боюнча эң чоң болгон 5 аймак. Демек, суверендүү өлкөлөргө кайрылалы. Албетте бүгүнкү күндө дүйнөнүн саясий картасына канча өлкө же болбосо аймак бар деген суроо бар. Демек, суроого жооп төмөнкүдөй экен. Бүгүнкү күндө дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жана аймактардын ушул картада белгиленген жалпы саны болжолдуу 230. Эмне себептен болжолдуу? Себеп дегенде биз силер менен жакшы билгендей, колония, протектораттар жана башка камкордукка алынган аймактар сыяктуу бүгүнкү күндө талаш жерлер бар. Ошол талаш жерлердин натыйжасында бүгүнкү күндө так аныкталбаган аймактар болгондугуна байланыштуу болжолдуу 230. Анда суверендүү өлкө деген кайсыл өлкөлөр? Аларга кайрылып кетели. Демек, суверендүү мамлекеттер бүгүнкү күндө ички жана тышкы иштеринде өз алдынчалыкка ээ болгон саясий көз карандысыз мамлекеттерди биз суверендүү өлкө же болбосо суверендүү мамлекет дейбиз. Булардын саны бүгүнкү күндө 195ти түзөт. Алардын 193-ү Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болуп эсептелет дагы 2 өлкө байкоочу. Демек, бизди кызыктырган бул эгемендүүлүү мамлекетке тиешелүү болгон ички жана тышкы иштер. Кийинки тапшырмабыз ушул ар бир эгемендүү болуп эсептелген, суверендүү болуп эсептелген өлкөгө тиешелүү болгон 3 негизги ички жана тышкы иштери кайсылар? Муну жазышыңар керек. Демек, биз жана айтып кеткен талаш аймактар бүгүнкү күндө ар түрдүү себептерден өлкөлөрдүн кошуна жайгашкан өлкөлөрдүн аймак талаштары байкалат бүгүнкү күндө. Алар бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча 300гө жакын ар түрдүү талаш аймактар болуп эсептелет.
алар ар түрдүүчө себептерден, алар диний көз караштардан, саясий көз караштардан, тарыхый көз караштардан келип чыккан талаш аймактар болуп эсептелет. Мисалы кээ-бирлерине кайрыла турган болсок, мисалы Индия менен, мисалы Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жыр жатактар ошол аймак талаш боюнча. Мисалы Пакистан менен Индия өлкөсүнүн ортосундагы талаш болуп эсептелген Кашмир штаты. Ошондой эле мисалы бүгүнкү күндө акыркы мезгилдердеги суроолорду жараткан бул Россия менен Украина ортосундагы Крым жарым аралы боюнча маселе. Демек, булар кээ бир мисалдары. Жыйынтыктоо. Урматтуу окуучулар, ошентип биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин сабагыбызда биз силер менен дүйнөнүн учурдагы саясий картасын, ал картадагы өлкөлөргө тиешелүү болгон мамлекеттик чек ара сызыктары, алардын белгилениши жана башка түшүнүктөргө ээ болдук. Ал эми бүгүнкү сабак боюнча тапшырма бул окуу китептерибиздеги 7-11 беттерди окуу, сабакта берилген суроолорго жазуу түрүндө жооп берүү жана сабакта аталган өлкөлөрдү картадан табуу жана аларды борбор шаарларын жазуу. Саламатта калыңыздар.